Рахмат. Нарматов ата жұрт Кыргызстан. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Азыр мен Азаттыктын түштүк бөлүмчөсүн ачуу жөнүндөгү сөз мага дагы түнү менен звонок кылышты. Анткени ал жерде жөн эле ачпастан өзбек, кыргыз, орус тилинде, 3 тилде ошол Ошто түштүк бөлүмчөсүн ачууга аракет болуп атыптыр. Биздин Азаттыктын Кыргыз мамлекетине жасаган жакшы жагынан көп тескери жактарын көрсөтүп келатканда бул тарыхта реалдуу жашоонун ачуу чындыгы бар. Ошондуктан бул маселеге сиз өзүңүз түздөн түз кийлигишип, тиешелүү өкүлчүлүктөр менен, тиешелүү адамдар менен сүйлөшүп туруп, тыюу салып эле, тынч эле биздин улут аралык мамилеге чок салбай, элдердин кыжырын кайнатпай, мамлекеттин бүтүндүгүнө, коопсуздугуна шек келтирбей эле отурган жеринде иштешип атканына да шүгүр кылсын дагы. Болбосо керек болсо ушул жерден жаап койсо деле ашыкчалык кылбайт. Эми акырындап унчукпай отуруп, түштүк жака өзүнүн өкүлчүлүгүн ачпай эле койсун Азаттыкчы. Мисалы, бизде кичине эми тынып баратат. Өзгөчө мамилелердин бардыгын билебиз. Аны биз чукубасак дагы, жаңылабасак дагы эске салыштын кереги жок. Ал кара тамгалар менен жасалган аракеттердин бардыгы жазылып турат тарыхта. Ошондуктан сиздердин мен элдин атынан, ошол кайрылган жарандардын атынан сизге түздөн түз протоколдук тапшырма катары, Жогорку Кеңештин төрагасы катары сиз ушул маселеге чекит коюп коюшуңузду суранам.